Каракол шаарынан 5 чакырым алыстыкта жайгашып, башкалардан өзгөчө улуту менен айырмаланып, эл оозунда сарт калмак деп аталып келген Челпек айылынын жашоо тиричилиги менен таанышып келдик. Элетте орто жана кичи бизнестер мурдатан эле колго алынган болсо, ички инфраструктура, анын ичинен таза сууга болгон муктаждык эми гана чечилген экен. Бул айылдын ардагери Гүлипе Ашыралиева баштан кечирген көйгөйлөрүн жана ийгилик коштогон күндү төмөндөгүдөй айтып берди. Эми мурун суу колонка кирелекте арыктан алчу элек, арыктан эрте алчу элек, арыктын суусу деле жаман эмес, өмүр бою сууду арыктан ичкенбиз. Эми мурун суу киргиче ылайда суу ичтик, баткакта суу ичтик жазында. Бирок эми колонка киргени ар бир үйдө суу бар, буда жакшы чечкендик. Заманбап шарт түзүлдү. Үйгө жылуу суу киргизип атабыз, колонка киргизип атабыз. Таза сууга рахмат дагы айыл элдерине суу келе берсин, кире берсин демекчимин. Ооба, сөз кылып жаткан Челпек Ташкыя Бурма суу деген 3 айылды камтыган Челпек айыл өкмөтүндө учурда 1648 кожолук жашайт. Бүгүнкү күндө 7975 жашоочуга таза суу көйгөйү 95% чечилди. Маселен, Советтер Союзунун мезгилинде жергиликтүү тургундардын 30%-на жеткидей суу түтүктөр орнотулуп, Каракол суусу колдонууга берилген болсо, бара-бара жаңы конуштар түптөлүп, калктын саны көбөйүп, ичүүчү сууга бүтүндөй муктаждык жаралган экен. Бул учурда элдин дээрлиги арыктагы агымдыны жана калктуу конуштан алыс жайгашкан булактын суусун пайдаланып келген. Мындан улам 2014-жылы бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен долбоорго илинип калгандарын Челпек айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Рыспек Исаев билдирди. Таза суу маселеси эң аягы ошол 2019-жылы аягы чечилип бүткөн. Бул негизи 2014-жылы башталган. 2 транштан өттү. 2014-төн 2017-жылга чейин биринчи транш болгон. Бүткүл дүйнөлүк банк каржылаган 64 миллион сом акча сарпталып, ошол арис аркылуу ошол иш араларын жүргүзүлгөн. Анын экинчи траншы 2018-жылы келген. Ошол 2018-жылды башташып, 2019-жылдын аягында ийгиликтүү аяктап, 95% элдерибиз таза суу менен камсыз болгон. Маселен, бул учурга чейин таза суу маселеси кандай түйшүк алып келген айыл элине, кандай пайдаланып келишкен, баягы кадимки эле агымдуу сууну пайдаланса керек, Биз эми Каракол шаарынын батыш жагында жайгашабыз, анан бизде Каракол суусу бар. Илгери көбүнчө эле ушу суудан иччүбүз, анан водопровод бар болчу, бирок ал система толук кандуу иштечү эмес. 20-30%-ын гана элдер менен камсыз кылчу. Көбүнчө көп кыйынчылыктарга алып келген. Ошо аякы ушу жылдары ушул таза суу ичип, элдер үйүнө азыркы современный баягы санузелдерин киргизип атышат. Мектептерге дагы мына бүт санузелдер салынып кетип атат, 2 мектебибизге дагы. Ошондон тышкары бул бизге жаңы бала бакча ачылган, ошо бала бакчанын дагы ошо суу киргизилип, баардык ушу камсыз болуп атат да, таза суу менен. Себеби 1970-жылдары Челпек айыл өкмөтүндөгү 3 айылды бириктирип турган жалгыз гана борбордук көчөгө таза суу системасы орнотулган болсо, бара-бара түтүктөрдүн эскилиги жетип, айыл элинин бүтүндөй көйгөйүнө айланган экен. Учурда таза сууга болгон муктаждык 95%-га чечилсе, алдыда дагы 5%-дык жумушту аткарууга Арис уюму аркылуу Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосуна долбоор жазып жаткандарын айыл өкмөттүн орун басары Рыспек Исаев кошумчалады. Быйыл деген ошо Арис менен дагы келишим трехсторонный договор түздүк. Ошол Арис аркылуу дагы 624 счетчик алып келип беришет экен. Эгер ошол счетчиктерин алып келип берсек, биз азыр убактылуу эртең мененки саат 8-ден кечки саат 4-кө чейин эле берип атабыз. Анан счетчиктер толук баардыгына салынган деген круглый сутка 24 саат берилет. Ошондо дагы ошол жанагы калган 5%-ды дагы жаңы проект жазып атабыз. Ошол проекттин бул проектке кирбей калган жерлер болуп, себеби жаңы коңуштар болуп калган, алар проектке кирбей калган. Ошол жаңы коңуштардын эсебинен ошо жаңы 5% чыгып атат да. Счетчик болсо биринчиден үнөмдөлөт суу, анан жакшы сарпталат, анан экинчиден дагы жана акча төлөмдөрү дагы так болот да. Азыр мындай эле ар бир кишиден башына эле 30 сомдон алып атат. Ал деген 1 тонна суу ошо 30 сом болуп атат. А балким ал көп аз пайдаланганы эсепке алынбай атат да. Тигинде уже счетчиктер баардыгына коюлган деген үнөмдүү да болот. Анан баягы тарифтер да аткарыла баштайт да. Тариф ошол эле баада сакталат? Ооба, тариф ошол эле
баада сакталып атат. Ал эми буга чейинки аткарылган иштер 2 фазага бөлүнүп, жалпы 99 миллион сомго курулуш иштери жүргүзүлгөн. 2019-жылы Челпек айыл өкмөтүнүн алдына Асан Даулетов таза суу муниципалдык ишканасы түзүлүп, 6 жумушчу орду менен иш баштагандарын ишкананын жетекчиси Курманбек Хаджанов сыпаттады. Бүткүл дүйнөлүк банк каржылады. Биринчи транш менен скважина, 2 скважина, повышенный насос жогору карай түртө турган. 3 километрге түртөт да, үстү жака резервуар 700 тонналыктан 2ни жасаган. Андан кийин экинчи транш болгондо 14-жылы ошо Арис менен 17-жылы болот деп атып, бизге 19-жылы келип кирдик. Ал болсо резервуардан айылдарга, элдерге труба салып беришти да. Аны былтыр 19-жылы Жумгал суу курулуш подрядчы утуп алып, ошолор бизге 14 километр 818 метрге көчөлөргө салып берди. Азыр суубуз мурункуга караганда абдан жакшы болуп калды. Буюрса көптөрүнө үйлөрүнө кирген, бирок счетчиктен кыйналып алып атсак, Аристагы жардам берели деп быйылкы тендер болот буюрса жакында июнда, анан счетчик алып келип берет. Бирок өз күчүбүз менен 300 кожолукка счетчик сатып алып иштеп атканбыз. 630ду Арис өздөрү бере турган болду, жана умный счетчик беребиз дейт. Андан кийинкисин 268 түтүнгө биз өзүбүз сатып алат экенбиз. Айыл өкмөт каржылап бере турган болду. Бул счетчик деген biz организация менен кожолуктун экөөнүн ортосунда чыр-чатак болбош үчүн адилеттүүлүгү эле нерсе экен да. Канчаң ишсең, ошончо бересиң. Качан счетчиктин баарын салып бүтсөк, анан болот экен. Эмесе биз акчабыздын көбүнө резке берет экенбиз. Мына жаңы буткузга туруп келаткан организациябыз былтыртан баштап мына быйылдан тарифибизди бекиттик. Антимонополияга тартиби менен баарын жасалды да буюрса. Учурда Челпек айыл өкмөтүндө таза сууга акы төлөөчү 1198 абонент бар. Кардарлардын ичинен 300 кожолукка атайын эсептегич коюлуп, алар айына 1 тонна сууга 33 сом 85 тыйын акы төлөсө, эсептегичке туташ элек жашоочулар таза сууну пайдаланганы үчүн киши башына 35 сом сарптоодо. Ал эми чогулган акчалар муниципалдык ишкананын кызматкерлеринин айлык маянасына жана скважина иштеткен насостор үчүн электр жарыгына керектелет. А биз болсо таза суу курулма жайына сапар алып, ал жакта эмгектенген оператор Нурбек Абдыкалыков менен иш тартиби боюнча маектештик. Юкстрой сервис оператор болуп иштейм, суу элге жеткизүү боюнча. 2 күндүн биринде суу беребиз. Ошондо иштөө убакыты 12 саат болот. Эртең менен 9-дан кечки 9-га чейин беребиз. Насос иштетилет. Насос иштеткенде ушу щитовойбуз бар. Щитовойдо өзү электронно баары көргөзүлүп турат. Өзүбүздүн манометрлери бар. Суунун көргөзүп турган давленияларын трубага канча кетип атканын. Ошону менен күнүмдүк берилген убакытта шуну келип көзөмөлдө карап турушубуз керек. Демек азыр жерден суу чыгарат турбайсызбы, 204 метр менен негизи курулган скважина бул. Насос өзүнүн ошол 204 метрге ылайык алып коюлган. Бул суу азыр 80ден бери 95 метр менен азыр насос таза сууну элге соруп чыгарып берет. Азыр кайсы кнопканы басып жатасыз? Мына үстүнкү кнопка турат, бул жерде он оф деп англисче жазуу менен күйгүз өчүрүү деген белгиси. Өзүңүздөр угуп жаткандай, Челпек айыл өкмөтүнө караштуу Бурма суу Ташкыя Челпек 3 айылына азыр 204 метр тереңдиктен булактын суусу насостун жардамы менен скважинага толуп жаткан мезгили суткасына 350 тонна суунун кору керектелет. Бул суулар болсо айылдан 3 чакырым алыстыкта жайгашкан 2 курулмага барып түшөт. Ал жактан болсо элдин саламаттыгы үчүн зыянсыздандырып, тиешелүү деңгээлде хлор берилип, анан айыл тургундарына таркатылат. Ошондой эле кийинки сапарыбызды жумуштун экинчи этабын жүргүзгөн, өзгөчө кайтарууга алынган суу таркатуучу жайда улантып, таза суу кандай тартип менен берилеринен кабар алдык. Айылдын жогору жагында жайгашкан жабык жайда жаш үй бүлө кароолчулук милдетти алган экен. Айлыгы 5000 сомду түзгөн кароолчулуктун аркасында чоң жоопкерчилик бар экенин үй бүлө мүчөсү Наргиза Бакытбек кызы айтып берди. Деле ушул айылдан болобуз, Бурмасуда. Ошоктон айылдан келип жумушка орноштуңуздар, Эмне иш кыласыздар? Бир күндүк жумушуңарды айтып берсеңиз. Бир күндүк жумушубуз. Бир күн эртең менен саат 8де сууну ачабыз, айылга суу кетет, таза суу. Түштө жабабыз экондо.
Бир күнү эртең менен айылдан насос иштетебиз. Эртең менен анан суусун ашабыз, 2де жаап турабыз. Ошол жумуштарды кылабыз. Андан башка түн ичинде бул жакты баягы коопсуздугун кайтарышыңыздар керек да. Кароолчу катары туруп атабыз. Бул жактан мал киргенге болбойт, чүрө киши киргенге болбойт. Биз 4 балам жолдошум болуп турабыз. Ошолор эле турабыз. Бияка башка эч ким кирбейт. Жоопкерчилик аябай эле. Коркосуң ушу таза суу болуп аткандан кийин бир жака баягы биякты жалгыз таштап кетиш электенчи. Үстүнө мүмкүн бирөөлөр келип да бирдеке куюу эби деп ушундай нерселерден коркуп турабыз. Биякты жалгыз калтырбайбыз. Жолдошум айылда болсо дагы мен биякта болуп турам, сөзсүз түрдө. Жалгыз таштабайбыз. Демек 3 айылга берилген таза суу 95 метрден 204 метр тереңдиктеги жер алдынан насос аркылуу чыгарылат. Кайталай кетүүчү жагдай күнүмдүк тиричиликке пайдалануучу суу тоодогу мөңгүдөн агып келбейт. Андыктан 2 күнгө жеткидей толтурулган суунун корун үнөмдүү пайдалануу үчүн саат мүнөтү менен берүү жагы эсептелген экен. Эң негизгиси калктын 95%-на таза суу жеткени элеттиктердин орто жана кичи бизнес үчүн чоң ийгилик алып келүүдө. Алардын ичинен 45 жаштагы Айда Хасанова 7 жыл мурда коомдук жуунуучу жайды баштаган иши үй бүлөсүнө ойдогудай киреше алып келип жатканын айтып, бир күндүк сапарыбызды жыйынтыктады. Бул сууну эртең 8ден 5ке чейин суу келет бул колонкадан. Анан өзүбүз баня жагабыз эл үчүн. Ошол саат 5ден кийин бул бочкага толтуруп алабыз. Үйдө суу бар, суу келгени жакшы эле болду. Бул айыл үчүн көптөгөн жетишкендиктер болду. Жуунуучу жай күндө иштейби? Графики кандай? Бул жуунуучу жай эми эртең мененки 9дан акыркы 2-ге чейин 10:30га чейин иштейбиз. Пиано кирерле. Азыр иштеп атат. Бизнесибиз деген 7 жылдай болуп калды. Мурун суу жок кезде сууну ташып да иштеген күндөрүбүз болду. Ошол эми 14-жылдан бери суу кирди биздин айылга. Чоң линия тартылып келгенден кийин ар ким өздөрү тартып кийирип алышты. Үй бүлөмө жакшы эле пайдасы тийип атат. Ошол элге да убакыт эконом бир четинен. Убактысы менен жазылып кетишет, убагында келип түшүп кетишет, жакшы сөздөрүн айтып кетишет. Ошо бир эле биз үчүн эмес, айылдын баарына жакшы жетишкендик болду ошо таза суу. Гүлжамал Асанкадырова, 1-радио, Ысык Көлөк.